аталар, эжелер ойгоно турган, ойлоно турган учурга келдик. Инналлаха якбалу тавбатал абди ма лам югаргир. Аллах Таала пенденин тообасын кабыл кылат, жаны гыр тамагына келгенге чейин. Бүгүн токтой турган, ойлоно турган, ойгоно турган учурга келдик апалар. Мына ошол мурдакылар баскан изди басып кете бербейли. Сенден мурдакылар бомбаны делеп жарылган болсо артка качасың го. Кейлеп бүгүн билели, мына ошол артка качалы. Бүгүн башка жолду тандайлы. Ата бабадан келип аткан салтта бардык эле ушинткен. Чындыгында биз Кудай эмне деди, пайгамбар эмне деди деп жашашыбыз керек эле. Аллах эмне дейт, пайгамбар эмне дейт деп жашашыбыз керек эле. Тилекке каршы өз максатыбызды билбестен, мына ошол адамдарга уят, татарлыктарга уят, жапалакка уят, бизде калыптанып калган, бизде салт деп отуруп, ушул күнгө келдик. Кээде мына ошол кылган нерселер Аллах үчүн болбогонун айынан эртең кыяматта башыбызга бала болот. Кылып аткан иштерди Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ихлас менен кылышыбыз керек эле. Кээде тойлордо 2ден жылкы башка сойгондор бар. 2ден уй сойгондо канчалаган койлордун башы кетет. Бирок курбан айтта бир кой союп койбойттур. Буларды эгер жок экен, байкуш булар бүт бечаралар экен дейин десең, тоюна барсаң башкача. 4 баласы жетим калган, жаш бирөө өлсө барсаң башкача. Ошонун үйүндө деле эт бар, ошонун үйүндө деле жылкы бар, ошонун үйүндө деле уй бар. Сойбой турган жерде, кылбай турган жерде кылып, кыл деген жерде кылбаган бир тетири үммөт болдук. Тилекке каршы бүгүн биз тапкан нерсебизди мына ошол Кудай талап кылган жолго эмес, мына ошол эл не дейт экен деп таратып олтуруп, мына ошол саткан нерселерибиз менен, тараткан нерселерибиз менен тозокту сатып алып атабыз. Тилекке каршы биздин байлык башкалар Кудай жолунда сарпталып, ордуна бейишти сатып, бейишке алмаштырышыбыз керек эле. Биз бүгүн эл эмне дейт экен деп отуруп, тозок алмаштырып атабыз. Кээде көп эле күбө болдук, жаш акаларыбыз башкалар өттү. Бирок ошолор өткөн жерде деле мына ошол кара ашта башкада жылкысы болсун же уyu болсун союлуп атты. Бирок эгер шариятыбызда балагатка жете элек, жаш балдар бар туруп, ошол үйдүн мүлкү, ошол жаш балдардын рухсатысыз, башкасыз желине турган болсо, союла турган болсо, пышырыла турган болсо, эртең кыямат ошол жаш бала бардыңардан сурап алганга акысы бар. Арам. Сиздерге жөнөкөй эле бир мисал берейин. Бүгүн пулуңуз болсо, мына ошону дамыла мына ону мечиттин бирдемесине иштет деп берсеңиз, күйөөңүз дагы, балаңыз дагы каршы чыга албайт, акча өзүңүздүк болсо. Түшүндүңүзбү? 1000 сом жаныңыз акчаңыз бар экен, мага ташап кетесиз. Барып, балаңызга, күйөөңүзгө айтсаңыз да унчуга албайт, анткени өзүңүздүк акча. Бирок Алла өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Кокусу өлүм жакындап калып, өлөрүңүздү билип калып, ошондо бирөөдү чакыртып, мына ону Алла жолунда иштеткиле десеңиз, балаңыз же күйөөңүз бербейм десе бербей койгонго акысы бар. Адам өз мүлкүн качан сарптай алат? Денесинде жаны бар, өлүм оорусу менен оорубаган учурда. Өлүм оорусу менен ооруган учурда өлө элексиң эле. Өлгөндөгө сен эйлик кылбай каласың. Тирүү ооруп атканыңда акчаңга эйлик кыла албай каласың. Автоматтык түрдө артыңда калган балдарыңа, кыздарыңа жана мурас болуп калат. Адам ооруп атып, мына ушул үйүмдү мен мешитке бердим, ушул жерге чоң мешит салып алсын, дамылага айткыла деген болсоң, балдарың бербейт. Башта оорутпа дейт. Мында мен жашаймын деп айтат. Бирок бүгүн балдарыңды өзүң каяктан үй жапсаң, үй албай, мен бул жерди медресеге, мешитке берем десең акың бар. Эгер үй өзүңдүкү болсо. Эми маселеге келе турган болсок, өлгөн адам үйүндө канча уй болбосун, бай болбосун, башка болбосун, ошол бешикте жаткан баласы, керек болсо курсактагы баланын акысы бар. Ошону сурабай бүгүн биз фаланча өлүп калды барып союп атабыз, пышырып атабыз, келген конокторго берип атабыз. Ошону жеген башка кылгандар, не ошол жан жетимдердин малын жегендер, Аллах Таала Кур'анда тозоктун отун жепти дейт, Кудай сактасын. Бул жаман, бул өтө оор. Бирок тилекке каршы биз бүгүн элге уят башка, үкасы өлсө жылкы сойбодулар, уй сойбодулар, башка кылбадылар дедирип отуруп, намыстанып, өз жаныңдан сойсоң без проблем. Жаныңдан сойсоң без проблем. Кошунаң өлүп калды эле, кошунам өзү адатта адам өлүп калса биз мусиба, бу кайгырышыбыз керек, туурабы? Адам өлүп калганда мунун оюна тамак, аш келбеш керек. Проблеманын бардыгы ошол не? Атамдан айрылдым, энемден айрылдым, мен алек болуп, жеген тамагын унутуп коюш керек. Кошуналар тамак алып кирип, өлүп каласың сен, кошулуп, жеп ал дешибиз керек. Биздикилерчи, палан жерде ат багып койгон, бул жерде уй багып койгон, ошону алып чыгып башка кыл.
Ал атасы эстен чыгыйлы ошол элди кантип сыйлаймын, элди кантип уят бою жөнөтөм мен алик. Көрдүңүздөрбү кадыр баркыңыздар канчалык? Кокус өлүп калсаң сен экөөбүздүн балабыз деле ошентет. Сиз экөөбүз бүгүн биз жакшы көргөн балабыз кызыбыз сен экөөбүзгө ыйлап кайгырып олтуруп албастан, бири материалга жөнөйт, бири башкага жөнөйт, бири уйга жөнөйт, бири күрүчкө, бири майга жөнөйт. Сени ойлоп ыйлап кайгырып турган эч ким жок экен. Анан нере сен элге балама дейсиң? Бүгүн канча чөйрөңдө адам көп болбосун, кабырда жалгыз каласың. Демек, келиңиздер ошол кабырда биз менен боло турган нерсеге аракет кылбайлыбы? Ошонун үстүнөн иштебейлиби? Кээде үй салганда, өзүбүз карап турабыз, качествосын, башкасын, фундаментин бийигирээк кыл, башка кыл, чөгүп кетпесин, башка болбосун. Анткени ал жерде биз 50 жыл, 60 жыл жашайбыз. Не үчүн? Түбөлүк жашай турган кабырга бир жол нервиңерди кетирип койбойсуңар. Бүгүн машина тандаганга жеңелер барат. Үй ремонтко, жанакы строй материалга жеңелер барат. Көрүп эле жүрөм, мен бу асмандан түшкөм жок. Демек, айттым, баланын баары силерде. Ошол 40 жыл, 50 жыл жашай турган үйүң үчүн күйөөңө ишенбей, балаңа ишенбей, устага ишенбей кошулуп барып атасың. Түбөлүктүү бейишиң, түбөлүктүү жайың кабыр үчүн бирөө ойлонгон жери жок. Бирок биз мен кээде көбүрөөк негатив сүйлөйм, өзү ушундаймын, капа болбойсуздар, Бирок негатив сүйлөгөнүм чындыгында бир позитив сүйлөй турган нерсебиз жок да апалар. Бүт кылган ишибиз тоюң динге каршы, жаназаң динге каршы, өлүк узатууң динге каршы, жүрүм турумуң динге каршы, барып аткан чорникасаң динге каршы, аяштар менен отурушуң динге каршы, жаңы жылда дискетекең Кудайга каршы, салютуң Кудайга каршы, кийимиң каршы. Анан неңди мактап, кайсы позитивиңди сүйлөйм, айткылачы. Туура Кудайдын мээрими кенен ошого карабастан ойлонсок, ойгонсок, тооба кылсак кечирет. Кудайдын рахматынан үмүт үзбөйлү. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим". Айткын, ey Мухаммад, өмүрлөрүн күнөө менен, ысраф менен өткөргөн менин пенделериме айткын. La taqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmatынан, mehriminen ümit üzüşmesin. İnnallaha yaghfiru zunuba jami'a. Allah Teala günahlardan barın keçiret. Allah keçirimdүү, mehrimdүү. Ömürün günah menen, ısraf menen, buzukuluk menen ötkörgөн pendelerime ait. Kudaydan ümitsiz bolbosun. Kuday günahlardı keçiret deydi. Bugün 40 jıl günah kılgandar oturasızlar. 30 jıl günah kılgandar oturasızlar. Birok ümit üzböңүздөр. Denеңizde canınızlar var. İnnallaha yaqbalu tawbata abdi ma lam yughargir. Allah pendenin tawbaсын kabul kılar canı çıkkanга чейин. Bugün oylana turgan, oygona turgan kayra boldu men bilbepпин. Ustaz aytты, damıla aytты. Bugünden başlap monday жашаймын. Kudayga kaytamın. Namazımda bekem, жоолугумда bekem bolam, hicabımda bekem bolam dep bugün bir pavorot ala turgan, kayta turgan uşul keldi apalar. Eğer biz pavorot alıp kayta turgan bolsok, tawba kıla turgan bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "At-taibu minaz-zanbi kemen la zanbe lahu." Günөөsүнөн tawba kılgan adam günөөsü жок сыяктуу дейт. Günөөсүнөн арылган адам günөөsü жок сыяктуу дейт. Allah Taala bарын жок кылат экен. Бүгүн кээде намазды билбеген апалар бардырсыздар, эжелер бардырсыздар. Кээде намаз окубагандар бардыр. Кээде окуп, кээде таштап койгондор бар. Жумушума байланыштуу дейт, коллегама баштайбыштуу дейт. Бирок бүгүн биздин Кудайга шүгүр биздин Кыргызстанда жоолуктун айынан ишке албай койгон, жоолуктун айынан окутпай койгон, жоолуктун айынан киргизбей койгон офис жок. Эгер бар болуп, ошонун айынан киргизбей башка кылып аткан болсо, бул сиздин надандыгыңыз, сиздин өз укугуңузду билбегендигиңиз. Бүгүн бизде жоолукту салып алып банкта иштесең болот, жоолукту салып алып мектепте иштесең болот, университетте иштесең болот. Дагы кандай жер бар? Депутат болду. Депутат айым сүйлөп атат. Иман Нуру партиясынан депутат болуп барды бир жоолукчан эже. Демек бизде бүгүн депутат болсоң болот. Алла насип кылып президентке койсо, элдин баары имандуу болуп жоолукчан экен деп колдой берсек, президент болсо да болот ошол эже. Демек бүгүн бизде жоолук эч нерседен тоспойт. Анан кээ-бир мына ошол эмне? Жалаңаш жүргүсү келген, коллегага мактангысы келген, аяштарын көзүнчө сулуу көрүнгүсү келген кээ-бирөөлөр гана шылтап атат да, мен мугалиммин, мен андаймын, мен мындаймын, өзүм биринчи сорт сезет. Раматылык Чубак устазым айткандай, мына ошол Курманжандатка кимдер менен гана кол коюшпады. Ошол жоолук менен башка менен эле жүрдү.